Толкунбек Шамшиев тез арада операцияга муктаж. Ал 2021-жылы аккан оорусуна чалдыгып, ушул күнгө чейин бул дарт менен алышып келүүдө. Бирок соңку учурларда оорусу күндөн күнгө күч алып, абалы оорлошуп барууда. Буга чейин аккан оорусу менен күрөшүп келсе, өткөн жылы нейролейкоз оорусу да пайда болгон. Былтырдан берки кошулгандагы ошол эле оорунун последствиясы деп коебуз. Ушул кайра кошулду азыр нейролейкоз деп. Ушул нейролейкоз менен дагы аккан менен дагы азыр кайра жабыркап ооруп атам. Ушуларга химиотерапия алып дарыланып жатам. Оорудан толугу менен айыгып кетүүнүн бир гана жолу операция жасатуу болууда. Ага ылайык сөөктүн ичиндеги кан иштеп чыгуучу чучук органын алмаштыруу зарыл. Мындай операция Кыргызстанда жасалбайт. Ал эми чет өлкөдө жасатуу үчүн 100 миңден 120 миң АКШ доллары керектелет. Бул чучукту алмаштырууга чет өлкөдөн гана алмаштырылат экен. Ушул чет өлкөгө чыгып чучукту алмаштыралы десек, азыркы учурда бизде акча каражат жетишсиз. Шамшиевдин кесиби да врач-травматолог, ортопед, медицина жаатында калкка кызмат көрсөтүп келген. Эми өзүнүн дартка чалдыкканына байланыштуу жумушун токтотуп, 3 жылдан бери химиотерапия алуу менен жашап жатат. Ал эми Шамшиевдин жубайы да мындан 4 жыл мурун рак илдетинен кайтыш болгон. Учурда анын 6 жаштагы кызы калган. Мындан улам жалгыз кызынын келечеги, бактысы үчүн дартты жеңип, жашоону улантышына бир туугандары үмүт артып, кайдыгер эмес жарандардан көмөк сурап жатышат. Жеңимде рак оорусунан каза болгон. Кызы 2 жашта болчу. Азыр 6 жашка чыкты кызы. Быйыл 1-чи класска барат буюрса. Татына кайыт ошен атасы да жакшы көрөм деп келип, дайым кучактап ушул больницадан көрүп турат. Ошо кызынын келечеги үчүн, кызынын бактысы үчүн жашасын. Өзү да врач, травматолог, ортопед. Ушул учурдан пайдаланып, бийлик өкүлдөрүнөн жардам сурап кетет элек. Өзү врач болгондугунан саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевден жардам сурайбыз. Дагы өзүбүздүн президенттен, Садыр Жапаровдон, Камчыбек Ташиевден ушундай врачтарды колдоп, бир көңүл буруп койсо. Толкунбек Шамшиевдин аккан оорусунан айыгып, кайрадан кыргыз медицинасына салым кошуп, калкка кызмат көрсөтүүсүнө үмүт арталы. Ал эми анын операциясына көмөк көрсөтүүнү каалаган кайдыгер эмес жарандар төмөндөгү реквизиттер аркылуу байланышып, жардам колун сунсаңыз болот. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.